Салам достор. Бұл видеода IT-ге кимдер окуса болот деген суроого жооп беребиз. Негизинен IT-де эч кандай чек жок, лимит жок. Канча жашта болот, жынысы кандай, кайсы мамлекетте жашайт, шунун баары айырмасы жок. 5 жаштан 60 жашка чейинки адамдар окуй берсе болот. Эң башкысы каалоо керек, аракет керек, мындай бир характер керек, ошол баштаган нерсени аягына чыгарыш керек. Ошондо гана жыйынтык болот. Уникалдуу жери бул IT бардык мамлекетте иштегенге мүмкүнчүлүк түзөт. Андан сырткары Кыргызстанда эле отуруп, дүйнө жүзүндө иштегенге мүмкүнчүлүк түзөт. Аралыктан иштесе болот. Мисалы, башка кесиптер менен, башка багыттагы дипломдор менен мамлекеттерге барганда көп чоң айырмачылыктар болуп калат. IT-де мамлекет, чек ара деген барьер жок. Бүт бир эле жерде окуп, ошол эле билим менен дүйнө жүзүндө иштесе болот. Эмне үчүн IT окуш керек деген суроого жооп беребиз. Заманбап кесиптин ээси болуш үчүн, дүйнө жүзүнөн артта калбаш үчүн, өнүгүүдөн артта калбаш үчүн, дүйнө жүзү издеп аткан, таңкыстык чоң болуп аткан бир барктуу, баалуу адис болуш үчүн, жаңыча ойлонуш үчүн, өнүгүүлөрдү, жаңы өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, урук туугандарга жана мамлекетибизге жардам бериш үчүн IT окуш керек. IT бул азыркы замандын талабына жооп берген эң престиждүү заманбап кесиптердин сап башында турат. IT-нин багыттары көп. Себеби IT адиси болуу менен чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Дүйнө жүзүнө эшик ачылат. Өнүккөн өлкөлөр күтүп эле турат. Ушул IT адистерин чакырсак, бизде иштесе деп эле, ошондой айлыктарын жакшы төлөп беришип, условияларды түзүп беришип, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаш үчүн IT окуш керек. IT окуу менен айылдан чыга калып эле дүйнө жүзү бараткан жолго, дүйнө жүзү аркалаган IT технология ошол өнүгүү жолуна кошулуп кетсе болот. IT күн санап өнүгүп атат. IT-де менин 30 жылдык стажым бар. Мен аябай тажрыйбалуу IT адисимин. Сен 6 эле ай болуптур, жаңы баштаптырсың, сенин тажрыйбаң жок деген түшүнүк жок. Себеби азыр компаниялар акыркы технологияларды, акыркы application'дерди, жаңы чыккан технологияларды колдонгонго аракет кылышат. Ошол себептен сен жаңы окуп бүтүп деле көп жылдык опыту бар, көп жылдык тажрыйбасы бар адамдардын жанына кошулуп, ошолор менен тең таймашып иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Көп эле IT-ни жаңы баштагандар бат эле аралашып, бат эле тажрыйба алып, ошол чөйрөгө кирип кетишет. Бул дагы IT-нин бир уникалдуулугу десек болот. Эмне үчүн IT башка кесиптерден алдыга озуп чыгып, дүйнөнүн багытын, дүйнөнүн нугун өзгөрттү. Себеби IT ордунда турбайт. Ошондой эле IT адистери дагы ордунда турбайт. Күндө бир жаңы нерсе үйрөнөсүң, күндө алдыга жыласың, күндө билбеген нерсени жасайсың. Ошонусу менен IT өзгөчө. Билимиңди ар дайым жогорулатып турасың. Конференцияларга барасың, тренингтерди аласың, өзүнчө изилдөөлөрдү жасайсың, жаңы проекттердин үстүндө иштейсиң, проекттериң бири-бирине окшошпойт. Бул IT-нин артыкчылыгы деп ойлойм. Себеби эгерде аракет кылбасаң, ордуңда отура берсең, IT-де ийгилик жарата албайсың. Окуп, иштеп, ошол жерде калып кетесиң. Ал эми алдыга жылам десең, анда сөзсүз IT кайсыл жака багытка баратса, ошол жактан калбай, аркасынан кууп, окуп, аракет кылыш керек. IT-ге окуп, IT адиси болгондор кайсы мамлекетте болбосун, өзүнүн үй бүлөсүн кенен бакканга, тууган туушкандарга жардам бергенге, үй бүлөсү менен жылына 1-2 жолу эс алууга, башка мамлекеттерге саякатка чыкканга мүмкүнчүлүк түзөт. Себеби IT-де айлык маянасы жакшы. IT менен башка кесиптерди салыштырып суроо берген мекендештерибиз көп экен.
IT окусамбы же экономист болсомбу, IT менен юристтин ортосунда чече албай атам, оюңуз кандай, ITби же мугалимби деген ушундай суроолор көп келет экен. Реалдуу болуңуздар. Реалдуу жана практичный болуңуздар. Азыр кесип ээлери ушул силер салыштырып аткан көп, бирок көбүнүн жумуштары жок. Ошого менин оюмча алдыңкы 5 жыл, 10 жыл бардык бүтүрүүчүлөр жылына 80 миңдей бүтүрүүчү бизден чыгат экен. Баары ITге окуп кетсе дагы бизде мугалим, юрист, экономист дефицит болбойт. Себеби буга чейин окуп дипломдору бар, жумушу жок жүргөн ага эжелерибиз көп. Ошол үчүн IT окуу менен биз ошол проблеманы да чечип атабыз. Экинчиден, заманбап кесиптин ээси болуп атабыз. Ал деген дүйнө жүзүнө эшик ачып атат. Кыргызстанда эле жумуш издейм деп жүрбөстөн, дүйнө жүзүнөн жумуш издеп калабыз. 9дун базасы менен ITге окусам болобу? Ошондой окуткан колледждер барбы? Кайсыл жерде окуйм деген суроолорго. IT бул башка кесиптердей эле. 9ду бүткөн сертификатыңыз болсо, колледждерге окуса болот. IT багыттары көбүнчө информатика менен башталган ар кандай аталыштагы багыттар. Ошол багыттары бар болсо эле, ошол жака окусаңыз болот. Кайсыл жерде бар, Ошто барбы, Жалал Абадта барбы, Бишкекте барбы деген суроолорго бар болгону мен билбейм. Аны ошол жакта өзүңүз жашап атсаңыз, өзүңүз изилдеп, 2-3 колледж болсо, техникум болсо, ошол жака барып, кандай багыттары бар, ITге байланыштуу эмне багыттары бар, программированияга байланыштуу эмне багыттары бар деп сурасаңыз эле, сурооңузга жооп табылат. Ал эми мен Америкада туруп аларды билбейт экенмин. Себеби колледждердин, техникумдардын вебсайттары жок. Дагы деле ойлонуп атам, ITни окусамбы же башка кесипти окусамбы, эки кесипти чогуу алып кетсем болобу деп сураган мекендештерге айтмакмын. Жалгыз ITни окуу жетиштүү. Силерди багат. Ошол кесипти аркалаган адам эч убакта жолдо калбайт, эч убакта кедей жашабайт. Азыр 11 класс же 9-10 класс болуп сурап аткандарга болсо, сөзсүз IT окуш керек. Себеби азыр 11 класс болсоңор, 5 жылдан кийин университетти бүтүп жумуш издейсиңер. Ал эми азыр ар жылы кандай чоң өзгөрүүлөр болуп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Ошол азыр силер ойлоп аткан башка ITден башка кесиптердин көбү 5 жылдын ичинде актуалдуу болбой же жоголуп кетиши мүмкүн. Азыр деле көп кесиптер көп жылдан бери актуалдуу эмес. Бирок негедир көптөгөн мекендештерибиз ошол кесиптерди тандай беришет. Ал эми IT азыркы учурдун эң актуалдуу, эң заманбап кесиптеринин сап башында турат. Жана келерки 5 жылда, келерки 10 жылда, келерки 20 жылда IT өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Ошол себептен ITни окуш керек. 5-10 жылдан кийин арабызда роботтор жүрүп, басып жүрүп, иш кылып, ошолор кадимки жашоодо колдонгон жардамчылар болуп калышы мүмкүн. Ал эми IT окугандар ошол роботторду иштеткендер, ошолорду программа кылгандар болот. IT окубагандар ошол роботтор менен жумуш талашып иштегендер болот. Ошол үчүн келечектин жашоосуна, келечекке даярдангыңыз келсе, сөзсүз жашкары дебей IT окуш керек. ITнин кандай багыттары бар, кайсыл кесиптер популярдуу, актуалдуу, ал жөнүндө Айдана Азаттыкка макала жазган. Жана ылдыйдагы видеолордун арасынан табып көрсөңүздөр да болот. Башка өлкөлөрдө мигрант болуп жүргөн мекендештерибиз окуса болобу деген суроолор сөзсүз болот. Кайсы мамлекетте болбоңуз, ал жакта IT окуткан университеттер, курстар сөзсүз бар.
эми улуураак жаштагы мигрант болуп жүргөн мекендештерибизге курстар туура келет. Ошол курстарды таап эле окуп баштасаңыздар болот. Жана окууну бүткөндөн кийин ошол эле жерде, ошол эле мамлекетте, айталы Орусияда жүргөн мекендештерибиз ошол эле жерден окуп, ошол эле жерде кайра иштеп баштасаңыздар болот. Кандай жол менен окуйбуз? Курска барып окусаңар болот. Офисине, кеңсесине барып, ошол жактан класстан окуп келген ал биринчи вариант. Анан онлайн окусаңар болот, интернеттен. Өзүңөр ар кандай курстарды табып алып окусаңыздар болот. Алга эч жакка барыштын кереги жок. Үйдөн отуруп, компьютерди ачып алып окуй бересиңер. ITге окугум келет, бирок акчам жок. Эмне кылам деген суроолорго оптимист болгула. Проблеманы эле айтып, жалп кылып отура берген адамдардан болбогула. Андан көрө өзүңөргө суроо бергиле. Мен ITге окугум келет, акчаны кайдан табам? Ошол суроого жооп издегиле. Балким көбүрөөк иштейсиңер, балким өзүңөрдүн расходуңарды азайтасыңар, ошол жактан акча үнөмдөйсүңөр. Балким той кылбай коюп, ошол акчага IT окуйсуңар. Балким такыр кийинбей коюп, азыр эгерде ITни онлайн окуйбуз десеңер, кийимдин деле кереги жок. Үйдө отуруп алып эле кийим албай, телефон албай, башка дагы гаджеттерди албай, ITге окуп алсаңар болот. Ал узак мөөнөттү талап кылбайт. 6 ай. 6 айдан кийин ошол албай койгон нерселериңердин баарын алып алганга мүмкүнчүлүк болот. Себеби IT бул эң бат үйрөнчү кесиптердин бири. 6 айдын ичинде жаңы бир кесиптин ээси болосуңар. Эми 5 жыл менен 6 айды салыштырып, ошол себептен акчам жок, IT окуй албай жатам, калоо бар деген мекендештер аракет кылыңыздар. Реалдуу ойлонуңуздар, реалдуу пландарды кылыңыздар, ошолорду ишке ашырганга аракет кылыңыздар. Бирөөгө блогерлерге мен акчам жок, окуйын дегем деп жазып отургандан эч убакта пайда чыкпайт. Эч ким сизге жардам бербейт. Жардам берсе дагы өзүңүздүн ата-энеңиз, туугандарыңыз жардам бериш керек. Азыр акысыз эч нерсе жок. Ошондуктан ар бир адамда акча бар. Проблема ошол акчаны туура колдонбогондо. Мисалы, акчам жок окуганга дегендердин телефонго, интернетке, единицага, эс алганга, кийимге, андан башка нерселерге дагы, өздөрү жактырган нерселерге акча табылат. Бирок заманбап кесиптин ээси болгонго акча жок деп өздөрү ойлошот. Себеби акчаны туура эмес жака ойлонбой коротот. Ошол себептен айтмакмын. Бардык расходду токтотуп, үйдө отуруп алып эле, бир компьютер керек, анан каалоо керек, аракет керек. ITни окуп, 6 айдан кийин жумушка кирип, ошол өзүңүз каалаган нерселердин баарын кайра сатып алып, бактылуу боло берсеңиз болот. Эң башкысы IT окуйм, IT адиси болом деген чечим керек. Каалоо керек, анын үстүнө аракет керек. Болду. IT адис 6 айдан кийин.